Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы саясий маданият. Сабактын планы: маданият жана коом түшүнүгү. Мамилелер чөйрөсүндө саясий маданият. Маданият жана коом түшүнүгү. Маданият менен коом бири-бири менен тыгыз байланышкан. Маданият жана коом тынымсыз, туруктуу карым-катнашта өз ара бирге аракеттенет. Коом маданияттын өнүгүшүнүн продуктусу, аны жаратуучусу жана кыймылдаткычы. Маданият — бул адамдардын иш-аракети, алардын чыгармачылык чөйрөсү, ал эми коом бул чыгармачылык ишмердүүлүктүн негизи болуп саналат. Маданиятты жеке адамдар эмес, бүтүндөй коомдун бир бөлүгү болгон социалдык топтор жаратат. Коом — бул социалдык мамилелердин, институттардын жыйындысы. Башкача айтканда, адамга социалдык таасир көрсөтүүнүн каражаттары жана ыктымалдары. Ал эми коомдогу маданият социалдык жөнгө салуунун формалары менен аныкталат. Маданият адамдын ички дүйнөсүн өнүктүрүүгө, коом тарабынан талап кылынган белгилүү иш-аракеттердин зарылчылыгын аңдып билүүгө, негизделген чечимдерди кабыл алууга, моралдык жактан тандоого мүмкүндүк берет. Саясий маданият деген эмне? Мамлекеттин толук кандуу өнүгүүсү үчүн жарандардын саясий маданияты калыптанган болушу керек. Бул демократиянын элементи, мамлекет үчүн пайда гана алып келет. Ал эми жарандардын жана тоталитардык режимдин жашоосу кыска, кесепети жаман болот. Саясий маданият тарыхый жактан калыптанган, коомдогу саясий мамилелерди жөнгө салуучу саясий билимдердин, жүрүм-турумдардын, баалуулуктардын, салттардын жана нормалардын системасы. Саясий маданият — бул коомчулуктун коопсуздугун камсыз кылган туруктуу саясий ишмерлердин саясий системасы, саясий институттардын иштөө модели. Саясий маданият анык бир мамлекеттеги саясий режимден келип чыгат. Саясий маданиятты калыптандырууга төмөнкүлөр катышат. Коомдук уюмдар, саясий партиялар. Саясий партиялар саясий ой жүгүртүүнүн жана жүрүм-турумдун идеологиялык негиздерин түзөт, жарандардын саясий бирикмелерге жана партиялык системага болгон мамилесин калыптандырат. Диний уюмдар, мечит, чиркөө жана башкалар. Жарандардын көбү динчил болгон өлкөлөрдө диний уюмдардын ролу чоң. Алардын айткандары, көрсөтмөлөрү түздөн-түз жарандардын саясий ишмердүүлүгүнө таасир этет. Массалык маалымат каражаттары. Саясий аң-сезимди жана жүрүм-турумду аныктаган көптөгөн ишмерлерди жана стереотиптерди дал ушул массалык маалымат каражаттары түзөт. Коомдук күчтөр, этникалык топтор, бизнесмендер жамааты, илимпоздор жамааты жана башкалар. Алар өздөрүнүн ишмердүүлүгү аркылуу жарандардын саясий маданиятын калыптандырууга чоң салым кошот. Саясий жактан маданияттуу адам ар кандай догмалардан, таңууланган түшүнүктөрдөн же сатып алуудан алыс болуп, алданбаган таза адам. Идеялар чөйрөсүндө саясий маданият төмөнкүдөй элементтер менен мүнөздөлөт. Субъекттин саясий институттар аркылуу өз кызыкчылыктарын коргоо зарылдыгын түшүнүүсү. Субъекттин идеологиялык ишенимдери, башкача айтканда, алар коргоого тийиш болгон ишенимдер жана идеялар. Субъекттин саясий мамилелерге аралашуу жолдору жана өзүнүн укугун, милдеттерин билип коргой алуусу. Мамилелер чөйрөсүндө саясий маданият төмөнкү элементтер менен мүнөздөлөт. Субъекттин мыйзамга болгон мамилеси, саясий системага, анын айрым институттарына жана аларды чагылдырган адамдарга карата мамиле. Саясий процесстин башка катышуучуларына карата толеранттуу мамиле. Коомдук саясий турмуштагы ишмердүүлүктүн формалары. Митингдер, демонстрациялар, саясий иш таштоолор, пикеттер, партиялык активдүүлүк жана башкалар. Тема боюнча суроолор. Маданият деген эмне? Коом түшүнүгү жөнүндө айтып бергиле. Саясий маданият деген эмне? Саясий маданиятты калыптандырууга эмнелер таасир этет? Идеялар чөйрөсүндө саясий маданият кандай элементтер менен мүнөздөлөт? Мамилелер чөйрөсүндө кандай элементтер менен мүнөздөлөт?